Кабырдагы 3 түн тууралуу кээ бир маселелерди айтууну туура көрдүм. Бул азыр саат түнкү 2:30 болуп калды. Мен качан комфорт зонасына кирип шаардагы нерселер алдап, билесизби, азыр мына Бишкек, шаар, ошо шаардагы комфорт зона, комфорт жашоосу, лилипуттай кыймылдап, жеңил кыймылдар, жеңил жашоо мени качан алдаганды баштаганда, сөзсүз түрдө бир жумада бир келе турган, жумага барабыз го мечитке, ошол сыяктуу мен дагы ушинтип түнү келе турган жерим бул албетте Мүрзө. Ушул жерге эртең келемин, ушул жерге киремин, ушул жерде кантемин деген суроолор мени кыйнайт. Ошол суроо негизинде ушул жака тез келип турам, өзүмө, жеке нафсыма эскертүү беремин. Бул нерселерди айтуу коркутуу эмес, эскертүү гана. Биринчи жеке нафсыма, андан кийин сиздерге. Түн 2-де келип мактантасыңбы деш маселе жок бул жерде. Урматтуу мекендештерим, бүгүн ойлонбосок, ойгонбосок болбойт. Бүгүн ушул маселелер бизди тирилтпесе, комфорт зонасындагы, квартирадагы 1 метр душ, 1 метр туалет бизди комфорт зонасы алдап койбош керек. Бүгүн шаарга түшсөңүз, шаардагы адамдардын өлүш оюнда жок, өлгүсү келбейт. Шарттарды, үйлөрдү, комфорт зонаны ушунчалык түзүп алган. Ал адамды карап туруп өлгүсү келбейт. Өлүм жоктой жашап жүрөт да худум. Ошо шаардык бир туугандарга эскертип айтарым, өлүмдөгү түн, өлүмдөгү 3 түн, кабырдагы 3 түн. Бул кабыр маселеси жөнөкөй карап коюшат адамдар. Келип топуракты ырытып коюп, өлүптүр да деп коет. Бирок ар бир нерсе реал. Эгер мен сизге азыр жомок айтып берип, коркунуч нерселерди айтып берсем, мага коркуп атат дешиңиз мүмкүн. Бирок мен боло турган реал нерсени айтып атпаймынбы? Бул нерсе сизди ойлонуш керек и ойготуш керек. Мындайча болбойт. Комфорт зонасы сизди алдап койбосун. Могу шаарда азыр жыңгырап, сону жашап жүргөнүңүз узакка барбайт. 50-60 жыл жашап өлүп калып атпайбызбы? Анан ушу кыска өмүрдө дүйнөдө бирөөнүкү нурдап алып, турулап алып жашап, печатыбыз мындай пешенеге туура эмес печаттар басылып өлүп кеткенден көрө, адалынан жашап, халал жашап, эркин жашап өлүп кеткенге эмне жетсин? Ошондуктан ойлонбосок болбойт. Биринчи түн. Урматтуу мекендешим, бүгүн Нурбексин, Саматсың, Куштарсың, Шумкарсың, атыңар кандай? Кимиз болбосун, Мухаммад болсун, келебиз ушул жерге. Биринчи түн. Кече эле 2 этаж үйдө, дивандарда, жумшак дивандын ичинде, бешеттин ичинде жыргап жүрөт элем. Салондору сонун, жумшак диван, а бүгүн суук, капкараңгы, караңгы жердем. Караңгылык күнөөнүн караңгылыгы, мына түндүн караңгылыгы, анан күнөөнүн караңгылыгы, кабырдын караңгылыгы, 5-6 караңгылык келип мени суук тер менен кошо кыса баштады. Бул биринчи түн. Экинчи түнчү. Туугандарым келди, гүлдөрүн берди, кабырым тегеретип ичине ыйламыш болду. Бирок алар дагы кетти, киносун көрүп, келип эле кабырдан чыккандан кийин обедке эмне жейбиз, плов жейбизби, шашлык жейбиз деп кайра кетип калышты. Мен ушунчалык кыйкыргым келди, туугандар, мен тирүүмүн. Кабырда алардын лопаткада топурак таштап жатканын дагы шып топурак таштаганда угуп жаттым. Бирок кыйкырып жаттым аларга. Туугандар, мен тирүүмүн, мен мына турам. Бирок эч ким мени уккан жок, жардам дагы бере албайт, бербейт дагы. Мен менен кошо эч ким кабырга кире албайт. Муну апам эле деп кайсы эр азамат жигит кабырга кошо кирип жатып алды. Жок, андай болгон эмес, болбойт дагы. Кошо кирсең дагы жардам бере албайсың да денеге. Айтайын дегеним, бул жер чындыгында бир калып суроо жооп боло турган жер. Бүгүн төшөктүн үстүндө телефонду кучактап, ушинтип жыргап көрүп аткан болушуң мүмкүн. Балким көрбөй дагы коюшуң мүмкүн мени. Бирок сен көрө турган, анык көрө турган нерсе ушул жер. Бир күн башыңда турат ушул нерсе. Бул эскертүү коркутуу эмес, урматтуу мекендешим. Өлүм дегени жок болуп кетүү эмес, бул жашоонун башталышы дегени. Сенин чыныгы жашооң ушул жерден, менин жашоом чыныгы ушул жерден башталат. Мына жаркын жашоолор, мына комфорт зоналар сени алдап койбосун. Эскерт. Абдышкүр устаздын атасы ошондой кабыр казып коюп, үстүнө шифр коюп, ар дайым келип жатып турчу экен да. Өзүнө нафсына эскертүү берип. Ушул жерге келесиң эртең деп. Мен дагы мантип мүрзөлөрдү аралап, көп жерлерде болом да. Шаарларда ушундай көп жерлерди көрөм. Болуп башка шаарга барып келгенден кийин дагы мүрзөлөрдү аралайм. Себеби ал зона, ал комфорт зона узакка барбайт. Ал сени сындырат. Мына жерге келгениңде эртең Кудай Таала дагы айтат: пендем, келе турган күнүң бар экен го. Жолуга турган күнүбүз бар экен го. Дүйнөдө мени укпадың эле. Айткан иштеримди кылбадың эле. Мына
разына раз бирме бир кала турган күнүбүз бар экен го деген күнгө даярданышыбыз керек. Эскертүүлөрүм көп эле сага. Эгер айтканым кылсаң, сыйлыктарым дагы көп эле. Бирок сен эмнени кылдың, эмнени кылбай койдуң? Деген күндө урматтуу мекендешим, өкүнүп калбайлы. О, жаратканым 1 мүнөт 1 саат убакыт бер, мен кайра турайын. Али Имран сүрөсүнүн 185-аятында ар бир адам, ар бир жан ээси өлүм даамын татуучу деп келет. Пайгамбарыбыз акылдуу адам. Өзүгө өзү суроо берип, допрос кылып өзүн өзү өлүмгө, кийинки жашоого дайынданган адам дейт. Өлүм эч качан сенин оңолушуп, жакшы красавчик болуп калышыңды күтпөйт. Намаз окуп, сонун зекет берип калышыңды күтпөйт. Сен оңолуп өлүмдү күт. Өлүм сенин оңолушуңду күтпөйт. Күн сайын эшигиңде терезеңди карап, 5 жолу келип кетет үйүңө. Зыярат кылып паланчы жакканда жүрөт деп. Ошондуктан, урматтуу мекендештерим, мусулман бир туугандарым, ойлонбосок болбойт. Ойгонбосок болбойт. Үчүнчүдөн суроо жооп. Келип, Раббың ким, пайгамбарың ким, китебиң кайсы деп суроо жооп берген учурда, машалла, табаракалла. Азыр мен өзүм бул жакта бир жарык нурду көрдүм. Урматтуу мекендештерим, мага көрүнүп атат. Айтайын деген маселе, урматтуу мекендештерим, кабыр маселеси. Ойлонбосок болбойт. Кабырыбыз жарык, нурдуу болушун кааласак, бүгүн нурдуу, кереметтүү иштерди кылайлы. Бүгүн жумшак төшөгүң, жумшак адыялың, телефонду пультты секиртип, анда мындай көрүп жатканың, ар кандай сулуу кыздарды көрүп, бири-бириңе профилден которуп, бул нерселер алыска барбайт. Кабыр маселесин ойлонбосоң болбойт. Кабырдагы суроо жооп маселелерин ойлонбосоң болбойт. Качан тилиң, мээң өчүп, жүрөктөгү чыга турган, жүрөктөгү бар нерсе чыга турган күнгө даярдан. Атайын мен азыр түнү чакырып, балдарды чакырып атайын тарттырып көрсөтүп коеюн дедим. Балдарды ар жерге чакырам, бирок азыр мүрзөгөбү дегенде булар да чочуп кетишти. Мүрзөгөбү чындап деп. Түнү саат 1 канча болуп калды. Муну албетте урматтуу мекендешим, мен сизди мындай мүрзөгө келиңиз дебеймин. Комнатаңыздын эле эч ким жок комнатага кирип, светтерди өчүрүп, ошол жерде мынтип жатып ойлонсоңуз, көп өзүңүзгө өзүңүз суроолор пайда болот да. Ошол жерде ойлоносуз, ошол жерде ойгоносуз. Сиз комнатанын караңгылыгына чыдабайсыз, кабырдын караңгылыгына кантесиз? Кабырдын кысышына кантесиз? Кабырдагы суук сизди ойлонтпойбу? Жердин сууктугу, кыштын сууктугу, кардын сууктугу, күнөөлөрдүн сууктугу сизди ойлонтпойбу? Ошондуктан биринчи Мухаммад жеке нафсыма айтып атам, кийин сиздерге эскертүү берем. Урматтуу мекендештерим, бул корктуу эмес, сизге эскертүү. Алтын башыңыздар аман болсун. Андан кийин бул мүрзөлөрдөн сабак алышыбыз керек. Күндө паланчы өлдү, түкүнчү өлдү деп угуп атабыз, бирок сабак албай атабыз да. Сабак алайлы ар бир өлүмдөн, урматтуу мекендештерим. Азыр мына шаарды карап, анан бул жерди карап, экөөнү салыштырамын да. Мына мүрзөнүн ичидегилер кадимкидей бакырып атат, сүйлөп атат мага. Бул жактагылар эч нерсе дегиси келбейт, унчукпайт, үн катпайт. Бирок эртең ал жактагылар бул жака келет. Бул жерлердегилер дагы кече эле силердей эле, бирок эртең эле силер дагы биздей болосуңар дегенди айткысы келет да. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.